Ой, кичинекей кезимде шундай тентек болчумун, чын элечи. Апам кейген чаар болчу. Азыркыга чейин агайларым токочкөл деп айтышат. Мен айбам, мен жиндимин, неге муну аткарып атам деген ушундай ойлор келгенден. Мына апасы артистта, апасы өзү көчөдө жүрө берип, кызына эчтеке үйрөткөн эмес деген сөз мага керек эмес. Жөн телефон аркасында отуруп алар экен, сүйлөй берген адамдардын сынын укмак турсун, мен алар жок адам деп эсептейм. Мен жөн жерден эле келип жетип калган жокмун. Же атамдын аркасынан келип, же бир досумун, же бир жигитимин, же бир ойношумдун аркасынан келип жеткен жокмун. Жалпы факты кейжа сайтынын көрөрмандары, биз кайрадан апельсин көрсөтүүсүндө маданиятта өзүнүн оду бар инсанды чакырып кызыктуу маек курган турабыз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз көп таланттын ээси, белгилүү окуудул Гүлжайна Атаканова болмокчу. Кош келипсиз эжеке. Саламатчылык, рахмат. Эмне айттың? Чыгармачылыкта орду бар дебейм да. Чыгарма маданиятта өзүнүн олчойгон орду бар деп айтсам, маданиятта олчойгон чоң орду бар. Салам, урматтуу кыз элем, албетте тарс эткеним бар тамаша. Башында эле биз позитив менен баштаганда туура көрдүк. Жалпыңыздар менен факты KG сайтынан жана апельсин берүүсүнө жолугуп атканына чексиз кубанычтабыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары азыр алдыда. Маанайлар жакшы болот. Маанайлар 5, мен маанайым дайым 5 болот. Эч качан мен маанайымды бирөө түшүргөнгө да акысы жок. Өзүм да маанайымды түшүрбөймүн. Себеби бул жашоого мен да эч кимдин маанайын түшүрбөймүн. Жок, өзүңүздүн акыңызды түшүрүп, өзүңүздүн да. Жок, мен өзүмдү сүйгөндөй мен эч кимди сүйө албайт го. Анан бул жашоого бир келебиз, ошон үчүн кайгырып, ыйлап, негатив болуп деп сөлдүрөп жүргөндөн көрө дайым күлүп жүргөн жакшы. Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Ден соолук 5, настроение 6. Мындай кылалы, эми бүгүнкү биздин эгер уруксат берсеңиз, бүгүнкү биздин суроолор мындай 4 этаптан турат. Бешинчиси албетте оюн, анан үй бүлөлүк, чыгармачылык, ошондой эле диний суроолор болуп калат, аралаш ушундай суроолор бар. Эгер мүмкүн болсо, анда балалык кезиңизден баштайлы. Сойлокбойдун Кызыл Көл айылында өткөн. Ошол жерде 11-класска чейин окуп өткөнмүн. Кудайга шүгүр, ушундай таза абалуу, таза суулуу, эң керемет, кооз, ажайып жердин кызы экениме сыймыктанамын. Анан мени көптөр айтып калышат, сен айылдыктарга окшошсуң депчи. Мен эч качан айылдыктарга окшош эмесмин. Мен накта айылдыкмын. Анан мен Гара болгум да келбейт. Жүргамыш дегим да келбейт. Ошон үчүн мен кандай болсом, ошондой боюнча өтөм. Айылым менен сыймыктанам, балалык кезим менен сыймыктанам, чөп чаап, отун ташып, отун көтөрүп, жайлоого чыгып, уйсап, бесап, эсеби ушундай эстен кетпей турган бактылуу күндөрүм өткөн. Бала кезде көбүрөөк жумуш кылат го анан. Сиз көбүнчө мына кандай оорураак жумуштарды кыласыз? Талаага чыгып, мындай бардык жумуштарды кылчумун мен, ооба. Бардык жумуштарды кылчумун. Үйдө кыздардын жумушунда кылчумун, эшикке чыгып эркектердин жумушунда кылчумун. Анткени менин бир байкем бар. Ошол байкеме кошулуп алып туруп, отун алып келчүмүн, чөп чапчыбыз, жайлоого чыкчыбыз, уй айдачыбыз, эсеби ошо аке дейт биз Аксыда. Акем эмне жумуш кылса, ошонун баарын кылчумун. Үйгө кирип, мен эжем 9-ду бүтүп окуп кеткен. Анан үйдө дагы жумушту өзүм жасачумун. Сиз кинчи? Мен ортончу кызмын, менен кийин да кыздар бар. Просто мен эжем кетип калган окууга, ошодон кийин көп үйдүн жумушу да мага түшчү. Мен негизи мындай жумушка бышып, такшалып, любой жумуштун бир жагынан кирип, ар жагынан чыгып кете турган болуп кеткен. Балалык Ошон үчүн бышык экенсиз да, э? Ооба, ошол убакта айтчумун, апам эмне эле мени кыйнай берет, эмне эле мени иштете берет, эмне эле ушинтип мени уруша берет деп аябай немете берчүмүн да, нааразы болчумун. Көрсө, апам мени ушундай темирдей кыз кылып тарбиялаган экен да. Эчтекеден коркпой турган, бир Аллахтан гана коркуп, башка нерсе сыноого сынбай турган, жашоого ушундай катуу кылып тарбиялаган экен. Ошон үчүн сүйүнөм. Азыр мисалы анча-мынча мелочтарды вообще бир знаю. Ошончолук баягы бышык кылып тарбиялаган апаңыздын ошол эмгегин акыбетте кайтып жашоодо чоң пайдасы тийсе керек. Конечно, аябай. Мен апам аябай көп урушчу да. Тентексиң, анан кийин сен деген кыз баласың, эркектерге окшоп жүрөсүң, эсе аябай урушуп берчү. Көрсөм мен ошол убакта апама тарынып, эмне урушуп берет деп жаман көрсөм, азыр ошол нерсенин бардыгы мени туура тарбиялаган экен дейм да, туура. Шайыр мүнөзсүз да сиз. Ар дайым элдерге позитив тартуулап турасыз, куудулсуз дегенде. Анан ушул кичинекей кезиңизде ушундай бир куудулдук талант бар белечи? Ал кезде баягы токтоо мүнөз болуп, кийин эле ушул. Кайакта токтоо мүнөз, мен азыр токтолуп калгандамын көрүп атасыңар. Ой, кичинекей кезимде ушундай тентек болчумун, чын элечи. Апам кейген чаар болчу.
ар айда десе бир айдаган алып кел десе алып барган аябай тентек кыз болчумун. Азыр токтолуп эми Кудайга шүгүр баягы жашоодо сындың, өйдө болдуң, ылдый болдуң, жыгылдың, турдуң, ошентип отуруп жашоого бышып, сынып, азыр токтолуп, акыл калчап, кимге кандай мамиле кылышты билип, ошондой болуп калган учурум, акыл кара чач болуп калган. Мектеп учурунда деле ушундай бир спектакль, ушундай куудулдук өнөрлөрүндай сахнага чыкчу белеңиз? Сахнага чыкчумун. Мен 1-классында Токочкөл деген сатира ойногом. Азыркыга чейин агайларым Токочкөл деп айтышат. Карачы, 1-классында ойноп, кандай элдин эсине сиңип кеткем да карачы. Азыркыга чейин Токочкөл дешип агайларым тамашалап калышат. Ошондо эле ойночумун. Ажар дегенди ойногом. Ажар жаным апа тур, жетим тайлыктай боздоп, жетимсиреп артыңда калган жалгызың келип жаныңда жаш ооруп отурат. Жалгызыңдын сөзүн ук, ая жалгызың бүгүндөн баштап деп ыйлаган барбы. Мен ошону аткаргам. Кичинекей эле кыз болчумун. Ошондо конкурс болгон. Кана эмесе кыздар айбы бирдеме болгон. Ошондо мен 7-8 класста болчумун. 9, 10, 11 класстардын баарынын ортосунда конкурс болгондо мен биринчини алгам. Анткени ошону мен аткарам деп чыкканда апам күлүп отуруптур да элдин арасында атпакчы болсам. Мен айбам, мен жиндимин, неге муну аткарып атам деген ушундай ойлор келгенде анан бакырып ыйлагам. Ыйлап жана мындай мүрзөгө окшотуп койгон эше сумкалардычы үстүнө чапан жаап. Аны ыйлап катты ыйлагам да, ыйлап эмесим агайлар, элдер баардыгы ыйлаган. Сен артист эле болосуң го деп ошентип күлүп калышчу. Кичинекейибизде анкета толтурчу элек го, билесиң, жылың канча, сүйгөнүң барбы, анан биринчи ким менен сүйлөштүң эле, ами катастрофа ошолорго жооп берчү го. Анан ошол убакта сен ким болосуң келечекте дегенде мен телевизордон чыгам, актриса болом деп ушинтип жаза берчүмүн да. Көп жазчумун. Ошондо бизде бир окуган класскон бала бар болчу, чынында жакшы окуучу болчу анан кийин. Койчу мындай боло турган нерсени айтсаң деп түрдө ушинтип айтканда менчи, а сен ким болосуң десем, мен летчик болом деген да. А мен летчикке түшүнбөйм да, даже ошол убактачы ойлонуп эле летчик эмне болот экен деп кетип калгам да. Мен ошентип айтканда, бирок мен эмне себептен мен чыкпашым керек деп ушундай бир неме калган да ичимдечи. Азыр болсо ошол классташтарым мени сыймыктанат. Биз сени телевизордон көргөн сайын, ой биздин классташыбыз дейбиз, биз жыргайбыз дешип ушинтип калышат. Ошон үчүн эч качан жеңилбеш керек, алдыга койгон максат, главный цель болуш керек алдыга. Кызыңыз жөнүндө айтып бериңизчи, канчынчы класс? Кызым Кудайга шүгүр азыр 8-класс болду, чоңуз болуп калды. Үйдү караган, кир жууган, тамак жасаган, үй жыйган кызым. Кызым менен сыймыктанам. Кызым Кудайга шүгүр элдин кыздарына окшоп чолчоңдоп чалчаңдаган эмес. Оу жок эмес, күндө бирди кийем деген кыздардан эмес. Сентябрда алып берип койсом, жазга чейин кие берет, жазда алып берсем күзгө чейин кийет. Мындай мени кыйнабайт, Кудайга шүгүр, мындай оор басырыктуу, айткан тилди угат, сабырдуулугу. Сабырдуу, аябай сабырдуу. Кыйналып бирдекеде минтип атса да, мен ушинтип атам, кыйналып атам, тигинтип атам деп айтпайт. Мисалы бир жака жөнөтүрсем, кече суббота күнү мисалы маршруткалар иштебейт экен да, мен аны билбейм. Аны бирекет тактырган да түшүнөм, ошону тарттырганы кетти. Эми жалдан Медерова Советскийге келип кетишти эле, анча чоң эле убакытта. Жөө келип, жөө кетиптир. Мен бир 50 сомдой эле акча бергем да колуначы, мен маршрутка менен барып кетип ойлогом, көрсө каттабай ошол жерде мага дагы кайра кирип мени ойготпой, апам ойготпой эле коюн деп барып, жөө барып, жөө келиптир. Эмне менен барып жөө келдим? Маршрутка каттабайт экен деп еще мындай нааразы болбойт да. Баягы өзүңүз шайыр болуп, ушундай бир тарсылдак мүнөзгө ээ болгон менен үйдө кандай энесиз? Жумшагыраак мамиле кыласызбы же катуу кармаганда? Катуу кармайм. Жумшак кармаган жерден жумшак эле мынтип айтып деп, мына дос болуп, даже мен кызым менен, эй, күйөө бала барбы, ким менен сүйлөшүп атасың деп тамашалап деле сурап ушинтемин, бирок катуу айымдардын катарын тогутайм. Анткени бул эртең бирөөдүн бүлөсү ошол жерге барганда же нан жеп албай, же кир жууп албай, же үйдү таза шыпыра албай, же бирдеке кылып отурса, мына апасы артист да, апасы өзү көчөдө жүрө берип мына кызына эчтеке үйрөткөн эмес деген сөз мага керек эмес. Ошон үчүн кызым бир жерге барса, ошол жерде агартып, көгөртүп, ошол жерде алып кетип, мага мындай алкыш алып келе турган кыздардан болсун деп. Чыгармачылыкка кандай жакынсыз? Жок, жакын эмес. Таптак, жакын эмес. Анткени буда азыр коңчукпайт, кичинекейлигинде артист болосуңбу десем, жок мен артист болбойм. Мен артист болуп кетип калсам, бөбөгүм мени сагынып ыйлайт да деп мени ыйлатканда, бирдече көрсө баягы мен кетип калып, бул андай 3-4 жаштагы кичинекей кыз болчу, ошо мени сагынып ыйлаган күндөрүн мага ошондой немеде жеткиргенде, ушундай моожагыма келген бир нерсечи. Неге болбойсуң десем, бөбөктөрүм мени сагынып ыйлайт да мен гастролго кетип калсам деген да. Ушундай ошондо кызыма мындай керектүү мээримди бере албай атканымды түшүнгөм да. Анан колуңуз калмаса.
ооба андан кийин өзүм колума алып анда апам да болчу да анан колума алып тарбиялай баштагам. Жакшы, сонда эми аралаштыруулар коет эле. Учурда баардыгы эле баягы Инстаграмдан акча табуу, реклама кылуу деген нерсе кадан таштап атышпайбы? Анан айына канча табасыз? Ар кандай эми баягы реклама менен иштейбиз. Инстаграм кудайга шүгүр азыр биздин бизнеске айланып калды. Азыр жакшы эле табам, кудайга шүгүр табам, ар кандай. Ар кандай. Жашыруун болбосо айына орто эсеп менен. $1000, 100.000 ушундай. Жакшы. Анан ошол чыгармачылыкта мисалы ар тараптууну ойнойсуз да, мисалы куудукта болуп көрдүңүз, актриса болуп көрдүңүз, кээде ырдап да коесуз дегендей. Бирок ошонун ичинен мен баягы актрисалык ролуңузга токтолгум келип атат. Өзүңүзгө жаккан роль кайсы болду мында? Кайсыны бир канааттанып, каткырып бир аткарган ролуңуз кайсы? Актриса кино жаатында, кино жаатында өзүңүзгө жакканы. Мен ар бир роль берилсе, ошону режиссер мындай разы боло турганга ойноп бергенге аракет кылам. Мен ар бир өзүмдүн аткарган ролдорумду көрөм. Жагат мындай. Мээри аябай начар болуп калыптыр деп өзүмө эч качан нааразы болбойм. Баарын жакшы ойнойм. Баарысын, баарысы жагат өзүңүзгө. Баарысы жагат. Жакшы. Анан сынды кандай кабыл аласыз? Жана көбүнчө кандай адамдардын сынын угасыз? Мен өзүм жакындарымдын сынын угам, бир туугандарымдын сынын угам, ата-энемкин, анан жакын досторумдун, туугандарымдай. Өзүмө жакын кишилердин айткан сындарын туура кабыл алам, угам. Жана ошолордун керектүү жерин алып калам өзүмө дагы. Анан кимдин сынын укпайм. Мен тааныбаган, жөн эле телефондун аркасында отуруп алар экен сүйлөй берген адамдардын сынын укмак турсун, мен алар жок адам деп эсептейм. Жакшы. Анан кандай материалдык байлыгыңыз бар? Ноябрда 10 жылдык отчеттук концерт бердим. Концертимди көрүп алып, кийин концерттен кийин ыйладым, аябайчы. Чын эле ушундай концерт бере алдымбы мен депчи ыйладым. Эл батпай дворецке неме билеттер аябай кымбаттап кетип, место жок, туруп калышып, ушундай сонун концерт болду. Анан өзүм да сахнаны дагы куудулдар мисалы жөн эле свет коюшу эле жасай кое берет го бизге, немететтен бизге мындай светтен өтө кереги жок деп, бирок мен сахнага аябай көңүл бөлдүм, жакшы жасадым, аракет кылдым. Анан ал дагы болсо менин байлыгым деп эсептеймин. Кудайга шүгүр, бирок бир жери бар. Мен мисалы бул үйгө, машинага, бул бизнестерге мен жөн жерден эле келип жетип калган жокмун. Же атамдын аркасынан келип, же бир досумун, же бир жигитимин, же бир ойношумдун аркасынан келип жеткен жокмун. Мен өзүмдүн таза күчүм менен, мээнетим менен, пешене терим менен жеттим. Ошон үчүн ар бир жерде жүзүм жарык, тилим курч. Мен өзүм алдым, эч ким мага алып берген жок. Ошон үчүн мындай коркпой сүйлөй алам да. Ал кээ бир адамдарга окшоп, бирөөнүн аркасына жамынып алып, үй алып, бирөөнүн аркасына жамынып алып, машина алып, эртең жаманаттуу болуп, ал нерсе акыретте да жооп бере турган күн келет. Ошон үчүн Кудай өзүмө күч кубат берсин. Жакшы. Анан Рахман агайды устат катары дайыма айтып келесиз да. Мен устатымда бир ыраазычылык билдирип келесиз. Анан агайга кандай бир ыраазы кыла алдыңыз? Агайды ушундай бир устат катары. Устат катары агайымды эми колдон келишинче бул жашоодо эң арзан белек жылуу сөз дейт. Эң кымбат белек бул көңүл дейт да. Ошон үчүн эң арзан белек жылуу сөзүмдү дайыма айтып турганга аракет кыламын. Анан мен агайга мен айды алып бердим же ой алып бердим же таап алып бердим дебеймин. Бирок Кудайга шүгүр, анча-мынча өстүргөн куудул балдарына караганда көп эле нерсе кылганга аракет кылам. Кылып жүрөсүз. Кылып эле жүрөм. Ошол концертимде дагы атам мага бир мындай жылкы баласын берген. Ошон кызым ушул Курманжанды атка энеңдей болуп, ушинтип эл башкарган кыз бол. Эмне берсем билбедим, ушу өзүм инип жүргөн ушул жылкымды берейинчи дегенде, мен ошо элдин алдында сразу агайыма тапшыргам ошол камчыны. Агай ошол жерде айткан, кызым билбейм, мен го сүйүнүп атам, бирок мен өстүргөн балдарым эмне болуп атканын. Анан бирөөдү сүйүнткөндү, мындай кубантканды жакшы көрөм. Жакшы. Анан эми мына жогоруда айткандай эле ырчы болдуңуз, мына бийчи болдуңуз деген баарысын эле кылып келатасыз. Жашоодо эми дагы кайсы тармагынан өзүңүздү сынап көргүңүз келет? Бизнес тармактан көбүрөөк сынагым келип баштаган. Бизнес тармагында мисалы эми бул чыгармачылык, бул менин хоббим. Чыгармачылыкка чыгып, баягы сахнага чыгып деген ырдап, бийлеп, күлдүрүп, бул менин хоббим. Анан бирок бул жактан мен өзүмө
мындай жашоомо жетишерлик может финанс таппай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн адам баласы ар тармактуу өзүн сынап көрүш керек экен. Мен уже 1 жыл 2 жылдан бери өзүмдү бизнес жаатында сынап көрүүгө аракет кылып атам. Бирок Кудайга шүгүр, азыр анча-мынчалар ой бул бизнес леди болуп кеткен, мындай дешип тамашалап калышат. Анан коомдон сиздин көз карашыңызда негатив көбүрөкпү же позитив көбүрөөкпү? Позитив көп. Конечно, позитив көп. Мен жакшы көргөн көрмандарым, жакшы көргөн инсандар аябай көп. Күндөп, түндөп жакшы сөз жазгандар дагы көп. Анан албетте негатив жок эмес. Негатив дагы жазышат. Толтура жазат негатив. Сиздин жашооңузда деги эле коомдо. Коомдо, ооба. Негатив да жазышат, айтышат. Бирок мен негативге көңүл делбейм, ой айтып берет да. Сүйлөй берет да алар. Ал ким? Ал эч ким эмес. Мен жаны тааныбасам же билбесем, ал мени билбесе, мени билсе ал никогда өзү жаман сөз жазмак эмес да. Мисалы мен бирөөгө жамандык кылбасам, бирөөдү алдабасам, бирөөдүкүн урдабасам, бирөөдүн же эрин тартып албасам, өзүм жолум менен жүрсөм, тытынып эле иштеген айымдардын катарын топсам, балекетим албы, мына менин деле ур. Балекетим албы. Чын жамандагандарга жазат да мондай, тигиндей, анан жалжактайт, анан мал жактайт деп өткөндө мен бир жеке эле интервью бергем. Адамга жакпайсың негизи эле. Ой, мен эмне адамдардын баарына толук жаккыдай мен эмне доллар берем деп коем. Сиз өзүңүздө жазган учур болобу негатив? Эч качан. Даже душманыма да жазбайм. Эч качан. Неге жазам? Эркекке кол көтөргөнсүзбү? Көтөргөм. Кайсы учурда? Мындан 2 жыл, 3 жыл мурда бир балага ошо мен жөнүндө жаман сөз айтып, анан мен телефон менен чакырып, бир жерден ургам. Колумда таяк бар болчу, мен колум кармап неметти. Аябай чапкам, ургам, бирок тепкен эмесмин, конечно, бут көтөргөн эмесмин, баары бир эмне болсо дагы эркектин алдында баягы аял киши, бирок баягынын өзүнүн айткан сөзү үчүн таяк жеген, машинасынын терезелерине чейин сындыргам. Мен сен антип мен аркаман калп ушак таркатпай эркек болбойсуңбу депчи. Сен эркек болсоң, сен мени менен жүргөн күнүн дагы сен антип жаман сөз айтып чыкмаган, сен эркек эмес экенсиң деп туруп аябай ургам. Ама заявление жазып койгом. Барып аябай жакшы чыккан. Бир күн отуруп чыктыңыз. Кечке чейин, эртең менен барып кечке чейин отура, кечинден акча төлөп чыккам. Сиздин тамашаңыздан таарынгандар болгонбу? Билбейм. Эстей албайм. Кандай сыйлыктын ээлери болдуңуз? Көп. Сыйландыңызбы? Аябай эле көп. Жылдын даанышман, жаштар арасында даанышман айымы деген, маданияттын мыкты кызматкери, супер куудул деген, жылдын эң шайыр айымы деген. Эсе толтура да видео турат. Кандай адамдан үлгү аласыз? Менби? Мен билимдүү адамдан. Билимдүү, түшүнүктүү, дүйнөгө көз карашы аябай чоң, мындай ичи таар эмес, ушунчалык даже намаз окуган, ушундай адамдардан үлгү алам. Жакшы, анан буга чейин билесизби, КТРда баягы Салам Кыргызстанды алып барып жүрүп, анан Чыпалак Баатыр менен Клара Алибекованын айынан бир аз конфликт жаралып, эфирден да чыкпай калып токтоп калган учурлар болбодубу? Анан ушул экөөнөн кечирим сурап койдуңузбу? Эмнеге сурайм экөөнөн кечирим? Ушул экөөнүн айынан кетти деген. Жок, ал экөөнүн айынан кетпеди. Шылдыңдады деген. Жок, ал экөөнүн айынан жалган жок. Кийин уланды. 2 сезон тартылды, кийин кайдыгы 8-ден 16 программа тартылды андан кийин деле. Ошонун айынан эфирге чыкпай калдыңыздарбы? Жок, шылдыңдады. Анын айынан адан кийин деле эфир болуп атпады. Адан кийин ошол баягы аркасынан шылдыңдаган жерин алып таштап, анан мындай көзүбүз менен шылдыңдап калдык акырында. Адан кийин анан ар бир эле программаны билесиңер да, өзүнүн бир жеткен чөгү болот, ошол жерге барганда эле токтоду. Жакшы. Ал экөөнөн мен эмнеге кечирим сурайм? Ал экөө менен кечирим сурасын, ол толтура сөз тугузган. Мен болгон деле айткам айры. Мен эч кандай жасалмалаган, монтип бирөөнүн аркасына пакта койгон эмесмин. Мен эзилет дегем, тиги эмне кичине жетишпейби дегем, жетишпейт дегем, аны ачык эле айткам. Катуу сындап койгон эмессизби? Катуу эмес, өздөрү жараша эле. Жакшы. Диний суроолорго кезек берели. Диний суроолорду түзгөндүн себеби сиздин намаз окууңузду билем. Буга чейин эле канча жыл мурун эле намаз окуучусуз, анан ошон үчүн бир аз диний суроолорду түздүм. Намаз окуп келесиз, мына көпчүлүгү баягы белгилүү адамдар баягы умрага барып атат, хажга барып атат дегендей, Аллахтын бир парзын аткарып беретиндечи, 5 парздын бирин.
Сизде пландар ушул жакындаганда болду. Качан барсам деп атасыз? Пландар ниеттенип ооба атасызбы? ушунчалык алдымдагы бир чоң максатым ушул, бирок мен биринчи өзүм барайын деген ниетим жок. Мен былтыр май айында ата-энеме барып, мен силерди экөөң чогуу ажыга жөнөтөйүн, колуман келишинче аракет кылайын деп экөөнө баргам. Барганда кызым быйыл биз анан биягыбызды анан тиягыбызды дешип болбогон, эми кийинки жыл наркы жылдардан пландайлы депчи. Биринчи ата-энемди ажыга жөнөтүп, анан өзүм барам деген ниетим бар. Буюрса, Аллах насип кылса. Бирок мындай ниетим бар деле жүрө бербеш керек, ага сөзсүз аракет кылыш керек. Мен ошону каалап ушундай жүрөгүм менен алуулуу жаныш керек. Мен ал нерсе менин ичимде дайым күйүп турат. Барам буюрса. Кудай буюрса. Анан тапканыңыздын канча пайызын садакага берип турасыз? Мынча пайызы деп эсептебейм. Бирок кайрымдуулукту жасап турам. Кайрымдуулукту дайым жасап турам. Ысырапкорчулукка кандай карайсыз? Өтө жаман карайм. Өтө жаман карайм. Ушунчалык ысырап кылган адамдарды жек көрөмүн. Бирөөлөр нанга жетпей атса, бирөөлөр нанын мусорго апарып илгендерди көргөндөчү, Аллах ушуларды дагы кечир деп ушундай нерселер болот. Мен мисалы үчүн плов жасасам үйдө, плов жасасам, эртеси күнү баягы жылытып бир жолу жегенден кийин дагы калып калсачы кокус, мен ошону мастaba кылып берем. 2 картошка, 1 пияз, кичине эт кошуп уруп туруп, бышкан күрүчтү салып, мастaba кылып, сүзмө катыктап, эсе ошону калтырбаганга аракет кылам. Нан катып калат. Нан катып калганда, аны жана нан туурап туруп, сары май, сүзмө кошуп, кайнак суу куюп туруп, аны да бергенге аракет кылам. Же болбосо картошка менен нанды кошуп, кууруп туруп бергенге аракет кылам. Эсе ысырапкорчулук кылганды аябай жаман көрөм. Ошол ысырап кылып аткан ар бир нерсени көрүп мен жүрөгүм оойт. Бирок өзүм да ысырап кылбайм. Ысырап кылбаганга аракет кылам. Жакшы, анан өзгөчө тойлордо бир ысырапкорчулук көбүрөөк болот эмеспи? Тойлорго да бир чектөө киргизсе деген бир сунуштар болуп атат. Ушуга кандай карайсыз? Сонун болот, сонун болот. Тойлордо дагы канча нерселер желбей калат, канча нерселер мусорго ташталып кетет. Ошону чакан эле, жашынакай эле биринчисине шорпо, кийинкисине дагы бир тамак кылып эле, анан кийин мындай баарысын компактный кылса, мен ошого кошулат болчу. Шарият менен жашоого канчалык деңгээлде мындай мойнунасыз, жакшыбы, шарият жашаган? Жакшы. Эмнеси менен өзгөчө жагат? Шарият менен жашаган аябай жагат. Өзүм дагы аракет кылам дайыма шарият менен жашаганга. Себеби мындай шарият менен жашасам, жан дүйнөң спокойный болот. Эмне болгондо жан дүйнөң мындай токтоо болот. Бирок Кудайга шүгүр шарият менен жашаганга аракет кылам. Туруп намазымды окуганга, кечке сүрөлөрдү угуп жүргөн. Мисалы, машинада көбүнчө музыка угуп жүрөт го көрдүр, мен машинада жалгыз жүргөндө сүрөлөрдү угам. Көбүнчө кайсы алымдардын талимдерин угасыз, барасыз? Мен бар элекмин, бирок ошо талимдерге бар элекмин, бирок телефондон угам, постоянно көрөм, ошолордун сабактарын өткөндөр бүт интернетке, ютубтан көрсө болот да, ошол жактан көрүп отурамын. Мага көбүнчө ушул мен өзүм баягы худо болгом. Чубак ачып, эми ушундай күлдүрүп сүйлөйт, бирок жеткирет го, бирок чубак ачам өтүнө таарынып калдым. Бир жерден жолуксам менен сүрөткө түшпөй койду. Чубак сүрөткө чыгалай деп мен жакжактап барганда, болбойт дейт. Эмнеге болбойт десем, сиз өтө сулуу экенсиз, аялым кысканат дейт. Мен эмне отуруп сулуу болсо мен сизге тээйин атам, басыңыз сүрөткө түшпөйт. Болбогон сүрөткө түшпөй койду. Мен аны көргөм, мен артисттерден түшүп эле жүргөнчү. Жөн эле түшүп койсо болор эле, ушу кадаган койган. Таарынып калдыңызбы? Таарынып калдым. Жакшы. Жогорку билимиңиз барбы? Кайсы тармакта? Тилчи, кыргыз тили адабиятынан, филология факультетин бүткөм. Кыргыз тили адабияты, бирок мугалим болуп иштеген жок. Эмнеге жаккан жокпу кесибиңиз? Мугалим болуп иштегеш үчүн мен башкача адам болушум керек экен. Мугалимдер өтө күчтүү, сабырдуу, өтө акылдуу, мейирман, боорукер, себеби ушундай бир башкача инсандар болот экен. Мен ал сапаттардын баарысын өзүмөн көрө алган жокмун. Может, мен сабырым жетпей калышы мүмкүн дедим. Алар деген кичинекей айлыкка дагы ыраазы болуп иштеген адамдар да, мындай айткандачы. Мисалы 10 000 сомго дагы бир ай иштешет да. Бул өтө неме да, мындай кандай десем, кесибин сүйгөн үчүн ушундай кылышат да. Анан даже мен депутаттарга, жогоручака мындай сунуш кылат элем да. Ушу мугалимдердин зарплатасын көтөрүп берсе депчи. Негизи эле буга чейинки дагы интервьюңузду карап келгенде өзгөчө ачуулануу менен жиңиңиз келип айткан экенсиз да, баягы үй бүлөсү бар эркектер менен сүйлөшкөн кыздарга катуураак мындай ызырынган экенсиз. Эмне болду анчалык?
Мен дагы эле ызырынам, аны айткан сайын ызырынам, аны айткан сайын жини келет менин. Эмнеге жиниңиз келип атат? Себеби мен баягы менде дагы ооба чөйрө чоң, аябай чөйрө чоң. Анан ошол убактарда мен өткөндө үй бүлөнүн бузулушуна көбүнчө айымдар күнөөлүү десем, чычалышты көп айымдарчы. Ошол үй бүлө бузулганына күнөөлүү айымдардын арасына мен да кирем. Мисалы, мен да ошолордун арасына кирем. Мен да үй бүлөм мүмкүн мен үчүн бузулгандыр. Бирок биз моюнга алышыбыз керек. Биз эркекке, любой эркекке свобода керек. Любой эркекке. Муну мисалы, карыбы, жашпы, орто жашпы, каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың, ким мененсиң, телефонуңду алып келчи, кимге чалдың, ким менен сүйлөштүң, ким чалып атат дей берсин. Любой эркектин жанына тиет. Эгерде сени жакшы көргөн эркек болсо, антип текшербесең деле ал сени сыйлайт, жакшы жүрөт. Ал сени сыйлабай турган эркек болсо, миллион жолу текшерсең деле бас кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн айымдар ушул жерден, бирок биз дагы айымдар эркектерге берилген аманатпыз. Аманатка кыянат кылбай караганга, бизди ыйлатпаганга буларды аракет кылыш керек. Бирок дагы бир үй бүлөлөрдүн бузулуп кеткенинин себеби, билбейм, кимге туура болот, кимге туура эмес болот, мен башым деле ооройт. Мен өзүмдүн оюмду айтканга акылуумун, жанагындай шуркуялардын айынан көп үй бүлөлөр бузулуп атат. Шуркуя тарбиясы начар, ата-энеси бир жакшы тарбия бербеген, бир келесоо кыздардын айынан үй бүлө бузулуп атат. Мисалы, мага келип бир эркек сени жакшы көрүп калдым деп айтсын. Анын аялы бар экенин билейин. Аял бар экен, сен аялыңа кылбаган жакшылыкты мага кыласың, бар жоголчу көзүмө көрүнбөй. Ошол аялды да ушинтип жүрүп алгандырсың, бетиң барбы деп туруп басып кетсе, ал эркек мени келип урабы? Же мен менен жүрөсүң деп мени кыйнайбы? Антпейт. Эгер нормальный жооп берсең, любой эркек кайтып кетет. Ошентип бирөөдүн үй бүлөсүн бузуп, бактылуу болбой эле койгулачы. Анда каалайсыңарбы? Экинчи болуп тийгиле, нике кыйдыргыла, ачыкка чыккыла, нормальный жашагыла. Бирок кандай мырзалар жакпайт? Мырзалар дагы терс сапаттарды эле айтып отурмузчу? Ооба, мырзалардын дагы терс сапаттары толтура. Мага жанагындай былжырап, не рыба, не мясо, бир айткан сөзүн аткарбаган, же нормаль иштеп акча таппаган, альфонс, бирөөнүн эсебинен жашаган, андай эркектер да толтура. Жок эмес. Мисалы, тачка айдап дагы үй бүлөсүн чөткөй кылып баккандар бар. Тим эле костюм кийип калып эле монтип сылаң корос болуп чыгып алып, бирөөлөрдүн эсебинен жашап, бирөөлөрдү алдаган эркектер да моондай. Ошон үчүн ошондой жанагындай ни рыба, ни мясо эркектерди аябай жаман көрөм. Анан бирөөнүн эсебинен жашаган эркектерди жаман көрөм. Колунан эчтеке келбеген, бир нормальный иш жасабаган, ушундай бир эркектер болот. Намысы жок, намыссыз. Мисалы, мондай эркектер жакпайт да. Бирди сүйлөп туруп, анан кайра аялга окшоп жакка барып бирди сүйлөйт го. 200 эркектер. Булар лучше аял эле болуп калса болмок да. Ошондой эркектерден сабак алса дейм да, беркилерчи. Ким сабак алат андай былжыраган? Жана былжырагандарчы, берки күчтүү эркектерден сабак алса, эркек деген атына достойный жашаса дейм. Учурда ошондо былжырактар көбүрөкпү же достойныйлар көбүрөкпү? 50/50 го. Былжырактар деле көп. Былжырашып, өзүнөн улуу бир 10 жаш, 20 жаш улуу аялдарды алып алып, ошолордун акырын ошолордун үйүнө кирип алып, жашап, ана машина алып, же болбосо да бирдеке кылып, же бизнес ачып, эсе ушинтип алып туруп, анан кийин тиги байкуш ага ишенип, эми пешенем экен жашап калайын деп аракет кылса, анан кийин туруп басып кетип калган эркектер да көп да. Ушундай эркектерди жөн эле шымып чечип туруп юбка кийгизип жөнөтүш керек да. Адамдын нафсиси канткенде өтөт кылчу? Адамдын нафсиси намаз окуганда. Намаз окуш керек. Көбүрөөк шарият менен жашаш керек, сабыр кылыш керек, шүгүр кылыш керек. Ошол убакта кичине нафси тоюш керек. Бир сомуң болсо да ошого шүгүр кылсаң, ошондо Кудай берет. Мисалы, буга чейинки баягы атактуу айымдарыбыз бир акырындык менен жол салынып келатышпайбы? Сизде да барбы ушундай ой? Менде андай ой деле жок, бирок намаз окуп, шарият жолуна жүргөнгө аракет кылам. Мен ушинтип шакылдап сүйлөп такылдасам, көбүнчө жана инста баракчадан дагы түз эфирлерден да ичип алганбы деп айтышат да. Аллах сактасын, Кудай сактасын ичкенденчи. Мен андай айымдардын катарын толуктабаймын. Өзүм күлүп, жамымды шарактап жүргөн менен Кудайга шүгүр шарият жолундагы эле айымдардын катарын толуктаймын. Анан азыр пока андай оюм жок. Эгерде мен келечекте жолдошум сен жолук салын десе, мен салынам. Ал дагы намаз окуган болсо. Ал дагы намаз окуш керек да, нечеде. Сөзсүз да.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына буга чейинки биздин көрсөтүүбүздө Нурзат Токтосуновго тапшырма берген элек. Анда ал 3 күндүн ичинде бирөөгө садака бериш керек болчу. Сөзсүз түрдө аны бизге факт катары бергенин далилдеп видео жөнөткөн. Азыр ошону көрөбүз. Андан кийин биз күз жайына эжеге тапшырма узатабыз. Саламатсыздарбы? Факт KG сайтына берген интервьюда Айзада менен Абдыдан тапшырма алдым эле, муктаж адамга 3 күн ичинде жардам бериңиз деген. Албетте онлайн окууларга буга чейин деле ошол акысыз окууга Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп окуучуларды киргизчүмүн, каалоочуларды. Анан мунусунда дагы 4-5 адамды сиздердин тапшырмаңыздар менен бекер окууга алдым. Жана ошондой эле бир муктаж адамга 5000 сом жардам бердим. Күнүңүздөр жакшы өтсүн. Берүүчү колдордон бололу, алуучу колдордон эмес, жакшылыкты жайылтып жүрө бериңиздер. Күнүңүздөр жакшы өтсүн. Бул жерде кутуча турат. Кутучанын ичинде тапшырма бар албетте. Бул албетте баягы жакшылыкка жарышкыла дейт. Жакшы бир ишке себепчи бололу деп ушундай бир ичинде тапшырма бар. Мындан аласыз, бирде бирөөнү тандап аласыз. Анан бизге 3 күндүн ичинде ошону аткарып, факты кылып бизге жөнөтүп коесуз. Биз Кудайым насип кылса, кийинки көрсөтүүдө дагы биз азыркы Нурзат эженикиндей кылып, көрсөтүүбүзгө кошуп, мына факты менен Гүлжан эже ушундай бир жакшы иш кылды деп көрсөтүшүбүз керек болот экен. Тапшырмаңыз. Карачы, экөө келе жаткан ба? Секин асасы. Берген кол алган колдон жакшыраак дейт. 3 күн ичинде бирөөгө садака бериңиз, жардамга муктаждарга дейт. Сөзсүз аябай жакшы. Мен негизи ушу кайрымдуулук кылгандан кадимкидей рахат алам. Бирөөдүн барып, сүйүнтүп, күлүп, рахмат Гүлжайна, алтыным деген сөздөрдү уккан мен үчүн аябай чоң стимул да магачы. Сөзсүз берем. Даже бирөө эмес, колуман келишинче бергенге аракет кылам. Берип турам, бизге жөнөтүп коесуз, Кудай буйрса. Анда сизге чоң рахмат Гүлжан эже. Мүмкүн болсо коомчулук менен коштошуп. Чоң рахмат урматтуу кыргыз эли. Мынакей сиздер менен факты KG апельсин берүүсүндө болдук. Чоң ыраазычылык билдирем силердин жамаатыңарга. Ишиңер илгери болсун, зоболоңор бийик, кадырыңар улук, үнүңөр дүйнө жүзүнө жаңырай берсин. Бактылуулуктун туу чокусун жаратканым эки дүйнөлүк бактылуулукту силерге берген болсун. Анан кыргыз элиме айтарым, ушул жаман элдеттен, жаман оорудан кыргызымды Аллахым өзү сактасын. Баарыбыз үй бүлөбүзгө бактылуулук берсин. Эшигибиз жакшылыкка ачылып, тасмалыбыз тойлорго салынсын. Ар бир үйдөн аристен ыңаалаган үнү жаңырып турсун. Кудайымдын берген ар бир рызкысына шүгүр кылып жашайлы. Баарыңыздарды жакшы көрөмүн, сүйөмүн. Урматым менен мен Гүлжайна Атаканова. Чоң рахмат сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.